Сел куркуштарын учурабалы Ош облусунун Окат районунда Кулатов айыл аймагында кандай? Тилес айдын жээгинде бир 100дөн ашык үй бүлө бар. Анан барган сайын бул жеп огороддорун кыскартып, элдерге зыян келтирип атат да. Мына Бейшуркан айылынын мына азыркы биз турган көпүрөбүзү ая кооптуу болуп калган болчу да. Административдик аймактык башкарууга кирген Кулатов айыл өкмөтүнө өнүгө албай мамлекеттин дотациясында турган Ынтымак айыл аймагы кошулду. Ынтымакта 36% дотацияда отурган болсо, бүгүн Кулатов айыл өкмөтү кошулуп туруп, эми жакшы билесиздер. Кулатов айыл өкмөтү акча көп дагы. Ошол айылдагы каралып калат экен да. Эжелден суга сусуттан кыз Кулатов Ынтымак аймактарында жазгы суу берүү башталды. Бүгүнкү күндө дыйкандарга 15 күн болуп калды мына биринчи сууну берип. Кулуштан айылындагы авариялык мектептин 275 орундуу жаңы курулушу качан башталат. Мына бул жерибиз окууга мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы шарттын жоктугуна байланыштуу ушул шартта балдарыбызды окутуу келе жатабыз. Мектепти Ревереш Пинк деген фирма утубаган 125 миллионга. Быйылкы жылы уже келишип азыр ишти башташкан атат. Тоолуу өлкөбүздө жыл сайын жаз жайларында байма-бай болуучу сел, жер көчкү сыяктуу табигый кырсыктар мамлекетибиздин экономикасына гана чоң чыгымдарды алып келбестен, эң кымбат адам өмүрүн да жалмап, элибизге бир топ кыйынчылыктарды жаратып келгени белгилүү. Быйылкы жазда Кургалбай, апрель айынын этегинде республикабыздын көпчүлүк аймактарында катуу селдер жүрүп, эл чарба объектилерине, калктуу конуштарга эбегейсиз чоң зыяндарды алып келди. Андыктан табигый кырсыктардын алдын алуу иш-чараларын бүгүн ар бир айыл өкмөт, район жетекчилери колго алып, сел топтоочу жайларды, сел өтүүчү сайларды оңдоп, кооптуу болгон калктуу конуштарды сактап калуу аракеттерин көрүү зарыл. Бул өңүттөн алганда тоо этегинде жайгашып, 16 айылда 32 миңден ашык кал жашаган Төрөбай Кулатов атындагы айыл өкмөтүндөгү учур жагдай кандай? Биздин Төрөбай Кулатов айыл аймагында ушул табигый кырсыктардын азыркы шарттагы жаратылыштын аркандай күтүлбөгөн кырсыктарына алдын алуу максатында быйылкы жылга бюджетте 1 миллион акчаны ушул алдын алуу иштериге, анан ошол бир эме көйгөй жаралганда ошол жерге жумшоо үчүн каралган. Бизде бир 6 селканабыз болсо, сел көп кооптуу. Ошонун ичинен биз 4-өнү ушул жылдын башында эле алдын ала даярдыктардан өткөргөнбүз. Ошонун бири эле ушул мынабы Тилесай деген аз селканада турабыз. Бул быйыл былтыркы МЧСтин планына киргизилип 120 дана габиосетка берилген эле. Ушуну жаңы азык-түлүк программасынын колдоосу менен, өзүнүн жергиликтүү элдин жардамы менен ушул жерлерди габиосетка 120 габиосетка тизилди. 80 метр аралыкты бекемдедик. Бул жака каналга сел кошулуп кетиш кооптуулугу бар эле. Ошол максатта ошону алдын ала ушундай иштерди жүргүздүк. Бул канча элге кооптуулук жаратат да? Бул азыр бул Тилес айдын жээгинде бир 100дөн ашык үй бүлө бар. Анан барган сайын бул жеп огороддорун кыскартып, элдерге зыян келтирип атат да. Башка сайларда да бизде МЧСтин жардамы менен былтыркы жылы бир 600 метрди мынабай мемеде Абшыратада, Багыланда болуп 600 метрди МЧСтин Нокот райондук МЧСтин техникасы келип, өзгөчө кырдал техникалар келип, ошондо мындай нуктарын буруп, тазалап, ачып иштерин жүргүзүп берген. Ошол менен биргеликте кылганбыз да. 6 жерден сел өткөн аталган айыл өкмөттө мурунку жылы катуу селдер жүрүп, калктуу конуштарга чоң коркунучтарды жараткандыктан өткөн күз айынан баштап эле 4 чоң сайда алдын ала коопсуздук чараларын көрүү өзгөчө кырдаал министрлигинин жардамы менен башталган. Ынтымак Бейшуркан айылдарында турабыз. Мына Бейшуркан айылынын мына азыркы биз турган көпүрөбүзү ая кооптуу болуп калган болчу да. Бул ошо өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан ушул жерге көпүрө сакталып калынды. Мына сайларыбыз тазаланды. Андан тышкары ушул жерден 3 жерден сел түшөт. Ошол селканалар дагы ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, айыл өкмөтүнүн тарабынан 500 миң акча каралып, механикалык тазалоо иштери жүргүзүлүп атат да. Кече жакында биз мына Ташбулактагы чоң селкананы тазаладык.
мына Бешуркандагы мына Аксай селканасын тазаладык. Жана бул жакта дагы чоң селканаларды тазалап, ошол селдин кесепеттерин алдан жоюу боюнча иштерди аткарып атабыз да. Муну тез арада кылбаса, мындан бияка дагы азыр чоң жаан чачындар күтүлүп атат. Ушул иштерди азыр биринчи эле иштин башынан ушуну баштап селканаларыбызды тазалап атабыз. Быйыл дагы өтө чоң селдер болуп атат. Биз ушул өзүбүз тарабынан көпүрөлөрүбүздү, сайларыбызды тазалап, акча бөлдүрүп аткаргандыгыбызга байланыштуу ушу сел өзүнүн нугунда кетип, мындай элге коркунуч жаратпай турган шартты түзүшкө туура келип атат. Табиғи кырсык болгондон кийин кокуйлабай алдын ала иш-чараларды көрүүнү башкы планга койгон Төрөбай Кулатов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Сатарали Миңбаев келерки жыл үчүндө жасала турган иш долбоорлор түзүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырып жатканы чыныгы жетекчиликке эмне. Кана эми башка айыл өкмөттөрдө алдын ала ушундай иш аракеттерди жасашса, табиғи кырсыктардын кесепеттери кыскармак. Административдик аймактык башкаруу алкагында Кулатов айыл өкмөтүнө өз алдынча өнүк албай 40%га чукул мамлекеттин дотациясы менен жашап келген алыскы ынтымак айыл аймагы бириккен. Ынтымак 36% дотацияда отурган болсо, бүгүн Кулатов айыл өкмөтү кошулуп туруп, эми жакшы билесиздер, Кулатов айыл өкмөтүндө акча көп дагы, ошол айылдагы каралып калат экен да. Эми ынтымак айыл өкмөтү көбүрөөк өзү негизи. Эми дотацияда турганга байланыштуу көбүрөөк болуп атат. Мындайча айтып кетсем, белгилеп айтып кетсем, мисалы Каримберди айылыбыз бар. Каримберди айылыбызда мектеп, таза суу, садик, ФАП дегендер булар аркада калып кеткен. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө биз бар бул жерден кабар алдык. Кабар алып мына Жакпек Молдинович биздин акимибиз өзү бирге барып көрдү, 2 жолу, 3 жолу барышты. Барып ошол жерден азыркы күндө акимдин өзүнүн фондунан суу чыгарууга 200 миң акчаны бөлүп берген. Бүгүнкү күндө мына биз азыр таза суу боюнча документтерин даярдап, Кудай буйрса бир 10-15 күндүн арасында уже сууду чыгарабыз. Анан ушу мектеп боюнча, ФАП боюнча биздин акимибиз өзү Жакпек Молдинович именно өзү Бишкекке барып сүйлөшүп, бүтүрүп келишти. Муну дагы мына бүгүнкү күндө госактын даярдап отурабыз. Кудай буйрса эми жакында аракетти баштайбыз деп ойлойм. Анан экинчиси, мындай айтканда, кандай десем, мына суу, таза суу дегендер бар экен, булар бардыгы көйгөйлүү маселе көп. Кулатов 85-90% болгон болсо, ал жерде бир 60%ке суу менен камсыз болгон да. Бүгүнкү күндө биз барып дагы кабар алып келдик. Азыркы күндө проекттерди жазып атабыз инвесторлорго. Көбүнчө араптарга жазып атабыз азыркы күндө. Кудай буйрса бул дагы алдыбызда турат. Мында жасаганга жакшы болот. Бул Атиердин ушул эң жакшы жери. Өнүкпөй калган айылдар өнүгөт экен да. Себеби бир ошо бойдон турган болсо, инвестиция жок, башка жок да, өнүгүш кыйын да. Кулатовдо инвестиция көптүгү байланыштуу. Ол айылдагы бирге Кулатов айыл өкмөтү менен бирге өнүгүп кетет экен да. Жаңыдан кошулган ынтымак мамлекеттин дотациясында турган айыл аймак болгондуктан бириккен эки айыл өкмөттү өнүктүрүп кетүү оңой маселе эмес. Андыктан негизги басым бүгүн кандай багыттарга жасалмакчы? Бизде азыркы күндө ушул өткөнгүдө мурдатан жасалбай турган жерибиз бар эле. Ошол минералдык жер семчи чыгара турган завод курулган. Бүгүнкү күндө биз кайрадан сүйлөштүр, өткөндө келишип кетишти. Бизден областтан замгубернаторубуз келди. Кытайлык өнөктөштөр. Кытайдан өздөрү келди. Переводчулар менен келишип, ошол жердин башында сүйлөшүп көрүп, Кудай буйрса ушу июнь айларында уже капсула салабыз деп, бүтүрөбүз депчи. Ол бүтүп калган болсо, биз дагы Кулатов айыл өкмөтү дагы бюджетти чоңойгонго жакшы болот. Азыр көмүркендер боюнча бизде 317 гектар жерибизди Кытай элден келишип көрүшүп атат. Бирок азыр биз элден макулдукту алганга аракет кылып атабыз. Азыр элден макулдукту алып, азыр лицензияларын алып келишти. Биз эртеге ушул наргы жума Кудай буйрса, наргы жума сессияны өткөрөбүз. Ошо сессиядан ошого карап чечилет бардыгы. Мына эми алыскы ынтымак айылында дагы бир ушундай өндүрүш ишканаларын ачса болобу? Азыркы күндө ачсак болот. Бүгүнкү күндө биз ошол боюнча инвестицияга аракет кылып издеп атабыз. Ол жерде дагы ушул көмүр кен бар экен, дагы
көп нерселер бар. Ошо инициативага биз аракет кылып атабыз. Бүгүн күндө жазып, ошолорду даярдап атабыз бүгүнкү күндө. Birikкен 2 айлаймак абалдан эле суга суусуз таңкыс болгондуктан ички суга тармактарын жазгы суу алууга даярдоо негизги маселелердин бири. Андыктан быйылкы жазгы вегетацияга канал арыктардын даярдыгы кандай болду деген суроо жаралбай койбойт. Мына баштап эле жаз келери менен бизде негизинен көңүл буруу ушул ички чарбалык арыктарга жана мына өзүбүздүн мына Апшырдан келген мына өтө чоң бир 92 километрлик Ходжарык спасын тазалоо иштери менен башталды. Мына жаңы келген айыл өкмөтүбүз Сатаралы Мукумовичтин жеке өзүнүн көзөмөлү менен көңүл буруусу менен биринчи иштер ушул каналдарды тазалоо менен башталды. Азыр мына бүгүнкү күндө дыйкандарга 15 күн болуп калды. Мына биринчи сууну берип, багбандар бактарын суугарышып, элдер эгин-тигиндерин бир сыйра суугарып алышты. Бул канал Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 12 миллион сомго курулду. 1 чакырым аралыктагы канал. Мына ушундай бетондо жакшы курулду. Быйыл кандай болот суу? Быйыл эми жылда суу тартыш болчу. Былтыры дагы күндүн ысык болгонуна байланыштуу суу өтө кичине тартыш болуп, быйылкы жылы эми мына биз тиги Кулатов айыл өкмөтү менен бириктирилип, ынтымак айыл өкмөтү кошулганыбыздын натыйжасында эми быйыл бизде үмүт чоң ушул ынтымак айылынын элдеринде. Себеби дегенде ушул Кулатов айылынан келгендигине байланыштуу суу көйгөйү бул чечилет деп турабыз эми. Жакшы, уже жыл башынан келиши жакшы суунун. Жакшы суу келип атат. Ооба, Оран менен кезектешип ушул 3 бөлүнүп суу ичебиз. Суунун эң этегинде жайгашкан ынтымак айылына суга суу жеткирүү оор маселе болгондуктан, соңку кездерде көпчүлүк дыйкандар сууну асталап кылган кылкандуудан көп жылдык беде акыркы убактарда бак чарбасын өтө башташкан. Суунун баркын дыйкан билет демекчи, бүгүн суу алып жаткан дыйкан эмне дейт? Алла Таалам берсе жокордон сууду бизге дагы жетет. Кеңири эле жеткен жылдардан болгон, анан тартыш жылдардан болот. Эгер жамгырды берип алам, карды берип мемек кылса жетет. Апшырсайдан бул жерге чейин 1-бөлүм, 2-бөлүм, 3-бөлүмдөр биз эң акыркысы 3-бөлүмбүз. Илгери кийин ушу ата баба суу ичип жүргөн. Канча жер иштетесиз? Бир 3 гектар жер иштетем. Эмне айдайсыз? Будай, основной, беде, малга тоют. Ошол энди. Былтыр кандай болду эми суу? Былтыр нормально эле болгон былтыр, жакшы. Жакшы эле болдубу? Суу кирди эле келет. Оягыны бирөөдү андай, бирөөдү мындай деш болбойт. Суу кирди, бизде жигиттер бар иштеген, башкасы бар, контроль кылат, бизге убагында жеткизип беришип турат. Ходжарык каналынын көпчүлүк жери жер канал болгондуктан жылына аздан болсо да бетондолуп, суу коромчусу бир аз болсо да кыскарууда. Дыйкандар айткандай, Кулатов менен ынтымак бирикти, эми мурункудай бөлүнбөй, ынтымакка суу жылдагыдан жакшы жетер. Эки айыл өкмөт бириккенде 85 миллион сомдон ашык өздүк бюджети бар. Кулатов айыл өкмөтүндө чечүүнү курсталып калган социалдык көйгөйлөр арбын. Анын бири Кулуштан айылындагы авариялык абалга келген Кулуштан орто мектеби. Мына көрүп турганыңардай, бизде ушул мектепте таптакыр шарт жок. Ушундай кыйын абалда иштеп жатабыз. Эртең менен иштеген окуган окуучуларыбыз дагы 28 окуучу, bir класста 28 окуучу окуйт, ошол 3-4 окуп отуруп окушат. Анан ошол мына үстүдөн тамчы агат, жамгыр жааган күндөрү ушундай кыйын акыбалда иштеп, жаңы мектепти күтүп, ошол сабыр кылып иштеп жатабыз. Сокурдун тилеген эки көз дегендей 3000ге чукул калжышыган кулуштандардын көксөгөнү жаңы мектеп. Мектебиз 2006 жылы жеңил конструкциядан курулган, 142 окуучуга ылайыкташтырылган. 10 жылдык мөөнөткө берилген мектебиз. Мектептин 10 жылдыгы эмес, бизде азыр 16, 17, 18 жылга өтүп баратабыз да. Жылдан жылга мектебибиздин шарты өтө оор.
окуучуларыбыздын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Балдарыбыз бизде Коңушу айылдын балдары дагы келип отурукташып, жакынкы чектери бар жерлерде үйлөрүн салып, алардын балдары бизге келип баштап, алардан да бирден класс келип жатат балдарыбыз. Жылдан жылга окууканалар жетишпес дегендиктен биз өзүбүздүн мугалимдер отурган усулкана канабыздагы чакан болсо дагы ошол окуучуларга класс кылып даярдадык. Андан кийин ал да жетишпей, мына жерде өзүбүздүн бул жерге өзү мүмкүн болбогон жерде дагы ата энелердин жардамы менен мындай жеңил конструкциядан кылып тоостуртуп, өзү жеңил конструкциядан бүткөн мектеп кошумча каана кылдыртып, окуучуларыбызды мындай кылып окутуп олтурабыз. Кирип көрсөңүздөр болот. Саламатсыңарбы балдар? Мына бул жерибиз окууга мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы шарттын жоктугуна байланыштуу ушул шартта балдарыбызды окутуп келе жатабыз. 3 тонн окушат балдарыбыз, парталарыбызда жетишсиздик кылат. Анан бул жерде бизге быйылкы жылда, ушул былтыркы жылда жаңы мектепке биздин проектлерибиз өтүп, биздин эски мектебибиздин орду бар, 1 гектар 56 сотик жерибизде. Ошол жердин баягы котловасын казып, ошол жаңы объектти баштайбыз деп башташып, ошол жерден кичине жердин астынан суу чыккан нымдуулугуна байланыштуу токтотуп коюшта, ушул күнгө чейин мектебибизде эч кандай бир жылуу жок. Жогортон депутаттарыбыз да келип көрүп кетишти. Быйылкы жылда ушул мектепте жаңы имаратты жакшынакай кылып, бизге дагы мына биздин мугалимдерге, окуучуларыбыз үчүн президентибиз колго алып, имаратты бүтүрүп берсе өтө жакшы болот эле деген чоң үмүттө отурабыз. Жаңы мектеп деген так эткенден так эткен кулуштандыктар качан жаңы мектепти болушат? Мектепти Ревереш Бинт деген фирма утубаган 123 миллионго. Быйылкы жылы уже келишип азыр ишти башташкан атат. Котлованды кашып азыр бул жагы даяр болду. Эми ошо быйылкы жылы өткөндө келишип, ЮКСтан келишти, бардыгы келишип, жакын ортодо ишти баштайбыз деп кетишти да. 275 орунду заманбап мектеп түшүп атат. Эми айтсаңыз да, мына айылыңарда дагы кандай өзгөрүүлөр болуп атат да? Биздин айылда эми өзгөрүүлөр азыр жакшы эле болуп атат. Кудай кааласа жолубуз башталып атат. Былтыр болуп жолубуз ham бүтпөй калды. Эми азыр жолубузду ham бүтүрөбүз дешип. Канча чакырым? 3 километр 900. Асфальт. Кудай кааласа жолубуз ham башталып калса, жолубуз болот. Таза суу маселеси биздин айылда жакшы. Где-то 70% таза суу бар да. Курулушу башталып жаткан 275 орунду жаңы заманбап мектеп бүтүп калса, келечек муундарга, кулуштандыктарга чоң олжо. Айтмакчы, мындай көйгөйлөрдүн көбү ынтымак айылында. Өзгөчө этникалык кыргыздар жашаган Каремберди айылында таза суу, жол, мектеп, балдар бакчасы сыяктуу чечүүнү курч талап кылган маселелер арбын. Буйруса, айыл өкмөткө жаңыдан келген тажрыйбалуу жетекчи аларды толугу менен чечет деген ойдобуз.